Бүгүнкү күндө ушул врачтардын маянасы көтөрүлдү, менин билишимче. Анан кийин бирок карабастан эле жакында социалдык сеттерде врачтар митингге чыгат экен, нааразычылык акциялары бар экен деп, бул жерде көбүнчө ошол СЦМ жанакы үй бүлөлүк дарыгерлер борбору, ошолордун нааразычылыгы көп болуп жатат да. Бунун негизи эмне деп ойлойсуз? Алар дагы эмнеге нааразы болуп жатышат? Бул эми мен ойлойм өзгөчө Бишкек шаарында болуп атат. Мына биз региондорду кыдырып, бул айлык көтөрүлгөндө ошол биринчи тепкичтеги врачтарга, демек поликлиникада иштеген врачтарга көтөрүлгөн, үй бүлөлүк дарыгерлерге. Аларды да кичине стимул кылып, алар өздөрү ошол ар бир катталган үй бүлөнү чакырып, балдарды карап, ошолго алар болсо жанагы 8 индикатор түзүп койгонбуз. Ошол индикаторлорго бүт текшерип чыкса, аларга кошумча айлык кошулат депчи. Анан алар дагы бүгүнкү күнү кызыктуу болуп, мисалы үчүн энелердин өлүмүн карасак, кыздар эч бир регистрацияга турбай, 9 ай карабай, анализ бербей, анан келгенде уже жанагындай кан жоготуп, каза болгон учурлары болгон. Ошондуктан биз аларга индикатордун бири 12 жумага чейин ошондой боюнда болуп калган кыздыбы, айымды эмеге учетко коюу боюнча индикатор түзүлгөн. Алар өздөрү ошондой кош бойлуу болгон айымдарды таап, чакырып, учетко коюп, бир айда бир келтирип, демек ал акча алып атат ошого. Ошондой жактары. Же болбосо 6 жашка чейин баланы үйүнө барып карап, өзгөчө 1 жашка жаңы төрөлгөн ымыркайларды барып үйдөн визитирование кылуу боюнча ал дагы индикатор. Биз эми мындай кичине стимул берелик деп атабыз. Анан албетте ар бир жумушта мындай баары эле шарт эле жакшы кетпейт экен, кээ бир кемчиликтер дагы болот экен. Инфраструктура өзүнчө, дарыгерлер нааразы болуп атканы, мына поликлиникалар канча Советтер Союзунан бери калган, кабинеттер кичинекей, бир кабинетте ымыркайды да кабыл алып, эми өз убагында реформа болгондо ошондой болуп калыптыр да. Мурун эми жалаң балдарды караган поликлиникалар болчу, эсиңизде болсо. Анан азыр болсо жанагындай көп жылдан бери реформалар негизинде биригип калган. Үй бүлөлүк дарыгерлер депчи. Бирок башка өнүккөн мамлекеттерде балдарды каралган эле поликлиникага эми мындай корс сөз менен айтканда наркомандар деле, башкалар деле, туберкулездор баары бара беришет, ошол эле. Эми ошол коркунучтар бар да. Эми албетте жана туберкулез уже аныкталган адамдар андай поликлиникага келет, алар өзүнчө жанагындай борборлору бар. А бирок башка өнүккөн мамлекеттерде мына бала төрөлдүбү, ошол төрөлгөндөн баштап бир врач карайт да. Эми бүт эле жанагындай айтканча өзүнүн болячкаларын билет да. Бул бала ушинтип төрөлгөн, 5 жашында муну болгон депчи. Мунун эми мындай жакшы дагы жактары бар, бирок жанагындай терс жактары дагы жок эмес. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде менимче биз туура багытта кетип баратабыз. Бирок жанагы врачтарыбыз айткан кемчиликтерди дагы оңдоп беришибиз керек. Ошол эле кабинеттерин оңдоп, шарттарды түзүп, жанагы визаларды алып берип, эмелер бүт түздөп берсек, бул маселе чечилип калат. Экинчи этап менен жана стационарда иштеген биздин дарыгерлердин айлык маянасын карайлык деп өкмөт азыр ошондой ошонун үстүндө иштеп атабыз. Мындан келди баары эле келип бул финансылык нерсеге, акча, каражат маселесине такалат экен. Мен ойлойм, мунун баары чечилет деп. Андан кийинки сурообуз мына быйыл биздин өлкө башчы жылды балдарды коргоо жылы деп жарыялады. Ага карабастан акыркы жаңы жылдан кийин эле бир топ баягы эле нерселер катталып жатат. Кичинекей балдарды зордуктоо, уруп сабоо, же болбосо өлүм менен коштолгон нерселер да болуп жатат. Бул абдан өкүнүчтүү. Ушул биздин 2020 жылды балдарды коргоо жылы деп өлкө башчысынын койгон тапшырмасы дейбизби, же болбосо бир алдыга ала бир койгон максат дейбизби? Ошол боюнча сиздерде кандай пландар бар? Чынында эле ошол президенттин указын аткаруу максатында өкмөт тарабынан комплекстүү иш-чаралар иштелип чыкты. Эми эң негизгиси балдарга эмне керек? Коргоо керек, жакшы билим керек, анан дени сак болуш керек. Ошол 3 негизги нерсенин үстүндө иштейбиз. Ошол эле указда так жазылган билим берүү тармагына көңүл буруп, ошол 100дөн кем эмес балдар борбору ачылыш керек деп. Биз бүгүнкү күнү билим берүү тармагында балдарды толук бир 80%га 23-жылы жеткирелик деп атабыз, бала бакча менен камсыз кылуу. Ошонун үстүндө иштейбиз. Приоритет ошол болуп атат. Жанагы ата-энеси жок, ата-энеси миграцияда же башка бир себептер менен кароосуз калган балдарга
ЮНИСЕФтин жардамы менен биз болсо электрондук база түзгөнбүз. Демек ошол кыдырып ар бир райондо кайсы үйдө бала кароосуз калды, тайнесинен же бир туугандарынын колунда бир айда бир барып текшерип, жакшыбы, эч ким сабаган жокпу, баланы куугунтаган жокпу деп ошондой параметрлер менен бүт жана электрондук базага киргизүү боюнча. Анан жанагы балдар эмеси жашоо шарты начар болгон үй бүлөлөргө пособиялар менен камсыз кылуу, ошол маселеси каралып атат. Анан жанагы ден соолугу боюнча мен айтып кеттим, жанагы 6 жашка чейин сөзсүз түрдө дарыгер визитирование кылып баланы учетко алыш керек, каттоодо. Анан мектепте жана IT поликлиникадабыз ошонубуз түзүлүп калса, мен ойлойм ошо балдарыбыз ден соолугу жагынан, социалдык коргоо жагынан, анан билим берүү жагынан мындай бир камсыз кылдык десек болот. Анан биз болсо 19-жылы жанагы буунун конвенциясына, балдардын укугу жөнүндө конвенциясына 30 жылдык болбодубу? Анан ар бир мамлекет өзүнө бир мындай кепилдик алыптыр, милдет алыптыр. Балдарды коргоо жагынан эмне кыласыздар деп. Анан биз дагы мамлекет тарабынан тышкы иштер министрлери аркылуу өзүбүздүн милдетибизди жөнөттүк. Азыр биздин милдетибиз, биздин желегибиз менен ошол жанагы чоң комитетте ООНдо турат. Ал жерде биз айттык, зордук зомбулуксуз балалык деп. Биз айттык, ар кандай түрдөгү зордук зомбулуктан балдарыбызды коргоп калалык деп, ошол жакта көбүрөөк иш алып баралык деп атабыз. Ар бир этапта, үй бүлөдө болобу, мектепте болобу, коомдо болобу, бардык жактан ошо балдарыбызга мындай бир бактылуу балалык сунуштайлык деген максатта. Дагы бир бизде орчундуу маселе бул Кыргызстандагы балдар үйү, жана жетим балдар үйү, интернаттар, балдар үйлөрү. Ошол мен өткөндө бул жака Мелис Токтомбетович чакырдым эле, жана кылмыштуулук боюнча, жана жаш өспүрүм балдардын кылмыштуулуктары боюнча. Ал кишинин айтымына караганда, бизде көбүнчө ошол жетим балдар үйүндө жана ошо интернаттарда тарбияланган балдар кылмыштуулукка көп барышат дейт. Анткени алар ал жерден тарбия алып жатканда көпчүлүк учурда баягы өзүң бир балаңды караганга жетишпесин, ал жерде бир 30 баланы, алардын ичинде бүгүнкү күндө интернетке бардыгына жетишерлик маалыматтар бар. Андай маалыматтарды алып, туура эмес тарбияларды көрүп жатышкандыгы жөнүндө айтып өттү. Чындыгында эле бүгүн бизде балдар үйү абдан эле мындай айтканда, бизде кыргызда айткандай мышык ыйлай турган эле абалда десем болот. Мен өзүм жеке Петрушевский деген балдар үйүнө барып кеткем. Ал жерде мен көргөндө 5 жана 6 жаштагы балдар, 40 бала экен, бир воспитатель бар экен. Эми ошо балдардын абалын көргөндө мен чындыгында ошол жерден ыйлап кеткемин. Бизде бүгүн канчалаган бир эки эле киши 2 этаж үйдө жашаган, же болбосо бир кичинекей эле организацияга 3 этаж үйлөрдү берген учурлар көп да, же болбосо бизде ошол Петрушевскийге окшогон балдар үйүн жөн эле бир шаардын четинен жер алып туруп салып берип койгонго деле мүмкүнчүлүгү бар адамдар бар. Бизде ушул жетим балдар үйлөрү маселеси качан чечилет? Жалпы азыр ошол бул маселе президенттин өтө чоң көзөмөлүндө. Анткени бир нече жыл мурун биз болсо өзүбүздүн саясатыбызды айтканбыз, ар бир бала үй бүлөгө укуктуу деп. Демек биз болсо ошол тескерисинче жанагы балдар үйүн көбөйтпөй, ошол жерде бизде бир мындайча айтканда 95% баланын ата-энеси бар. Бүгүн ошол жерде толук жетим балдардын саны 5 эле пайыз түзөт. Калган баары ата-энеси бар. Кечирип коесуз, сөзүңүзгө аралжы. Бул жерде эң орчундуу маселе, мисалы жанагы бизде тайнесинде, чоң энесинде калган балдар зордукталса, сабалса ал деген жетип атпайбы бизге деген айтылып, мал коомчулук угуп атат. Ал эми жетим балдар үйүндө кордолгон балдар, зордукталган балдар, алар эч качан сыртка чыкпайт дейт. Алардын ошол жерде өздөрүнүн эле медиктери бар экен, өздөрү дарылап, өздөрү карап эле тиги балдар үйүнө сөз тийбесин деген маселе менен жабылып калат деген сөздөр айтылып атат. Ошого да бир кичине кошумчалай кетсеңиз. Демек жана үй бүлөгө укуктуу дегенибиз, ошол биз азыр көбүнчө ишти ошол тармакта жүргүзүп атабыз. Ошол балдардын үй бүлөлөрү менен иштеп, ошолорду жардам берип, балдар үйүндө калган, ошол ата-энесине жардам берип, алар ошол балдар үйүнөн баласын алып, мындайча айтканда үй бүлө толук болсун депчи. Ошол албетте мен бул саясатта дагы жакшы мындай бир жыйынтыктар бар деп дагы айта албайбыз, анткени бул дагы мындай оор процесс экен. Эми мындай жакшы нормалдуу адам, мен ойлойм, өз баласын жанагындай балдар үйүнө бербейт. Өзү караганга аракет кылат.
Бирок ал мындай өтө оор категория десек болот. Алар менен иштеп, аларга шарт түзүп берип, балаңды алып, ошондой жакшы мамлекет тарабынан жардам болот деп мындай кызыктырып, же болбосо жана фостердик үй бүлө деп атпайбызбы? Азыр бул дагы тармак жакшы өнүгүп атат десек болот. Балдар өздөрүнүн балдары чоңоюп калып, же болбосо башка дагы бир себептер менен келип ошол балдарды алат элек дегендер дагы жок эмес. Аларды атайын окутуудан өткөзүп берип атабыз. Ошондо ар бир балага бир где-то 12 000 сом тегерегинде каралат. Баланы алса, үй бүлөгө тарбиялабыз деп. Бирок ал болсо дайыма мониторинг кылыш керек. Ал бала ал үй бүлөдө кандай жашап атат деп. Ооба. Негизи эле жанагы сиз айткан балдар үйүндө бул эми жабык мекемеде. Ошондуктан биз айтып атабыз, балдар жабык мекемелерде тарбияланбаш керек деп. Ошол жерде укуктары бузулган учурлар жок эмес. Ошол жерде сиз айтып кеткен коркунучтар бар. Ошондуктан буга жана эл аралык уюмдардагы өкмөттүк эмес уюмдар абдан жакшы жардам берип атышат. Көбүнчө алар чыгып мониторинг кылып эметип атат. Бирок бизде эле эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрликте өзүнчө ошол эме менен иштеген башкармалыктар бар. Алардын бири ошол жабык типтеги интернаттарды текшерип, мониторинг кылып, ар бир баланы анализдеп чыгуу, кандай шартта жашап жатат деп. Демек бул абдан оор маселе. Анан тилекке каршы бир замат чечилбей турган маселе экен. Каржына дагы талап кылат, түшүндүрүү иштерин талап кылат, убакытты талап кылат. Бирок президент ошондой бизге тапшырма катары берген, бул маселе анын эмесинде, көзөмөлүндө. Жана жабык типтеги интернаттарды барабар жабып, ар бир бала үй бүлөдө, биологиялык үй бүлө болобу, фостердик үй бүлөбү, же болбосо жанагы убактылуу үй бүлө, же жана асыроого баланы алуу шарттарын дагы аябай жеңилдетилдик. Мурун ошол баланы асыроого алам десе, канча бир инстанциялардан өтүп, бир топ документтерди чогултуп, ал жерде коррупция дагы бар деп айтылып аткан. Ошондуктан азыр аябай жөнөкөйлөтүп койдук. Ошол баланы асыроого алам деген адам тизмеге турат. Анан ошол эле өзү жанагы атайын код менен балдардын тизмесин көрөт, анкеталарын. Анан алар, бизде бүгүн мисалы үчүн Аксы районунда бала бар болсо, только Аксы районунда очередтеги адамдар ошол баланы ала алат. Биз бүгүн айтып атабыз, кайсы республиканын кайсы аймагында болбосун, бардык анкетага доступ болуш керек, мүмкүнчүлүк бериш керек. Анткени бизде бүгүнкү күнү бирден бир задача ошол балдарды үй бүлөлөргө жайгаштыруу. Абдан жакшы маалыматыңыз бар экен. Мен бүгүн ойлойм, сиз айткандан кийин бир топ кишилерге жетиштүү болот. Анткени социалдык тармактарда бүгүн деле ошол жетим балдар үйүнөн балдарды алып тарбиялоо өтө кыйын, көп жол жоосу бар деп түшүнбөй келаткан адамдар көп. Негизи эле кыргыз эли боорукер, ушунчалык кайрымдуу, жакшы калып келебиз. Мен ойлойм, сиз жогоруда айткандай, бара-бара бизде ушу жетимдер үйүнүн баары жабылып эле, ар бир бала кабыл алган үй бүлө өзүнүн ата энеси жок калбаган балдар болбой эле койсун деп. Маегиңизге чоң рахмат, Алтынай айым, мындан ары да бизге келип туруңуз. Анткени бүгүн бир эле мамлекеттик каналдар эмес, бизде болгон каналдар аркылуу дагы коомчулукка көп маалымат жеткирсек болот. Сизге чоң рахмат. Биз дагы ошол учур менен пайдаланып, ар кандай площадкаларга барып, маек курганга аракет кылабыз. Анткени сизди дагы абдан көп аудиторияңыз бар. Мен ойлойм, бүгүн мен айткан сөздөр дагы бирөө угуп, өзүнө бир жаңы бирдеме тапса, абдан жакшы бизге дагы. Рахмат сизге.